айтып коет. Биле көсөн болосун, сүйлөп чечен болосун дегендей, мен деле башында чегараны кантип чечишибиз боюнча көп деле мындай маалыматым жок эле. Башында президент койгондо айткам, мен ушуну кылбай эле коеюнчу, койчу муну башка бир адамга эле берчи десем, жок, сен бүтүрбөсөң эч ким бүтүрө албайт. Сен бүтүрбөсөң башкалар мына бүтүргөн көрдүң го, эч ким бүтүрө албайт деп мени зордоп жүрүшү койду эле. Анан кийин ушу жарымына, иштин жарымына келип калганда болбой калып, мен кайра бардым президентке. Урматтуу президент, мени ушул жумуштан алыңыз, мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын деп отказ кылып бардым алдына. Барсам президент айтты, жок, андай болбойт, сен аягына чыгарышың керек, кыйынчылык бар, өтө кыйын, бирок тур ушуну аягына чейин деп президентибиз зордоп жүрүп, акыры ушуну аягына чыгардык муну. То есть эми азыр болсо тимеле чегара боюнча менден өткөн специалист жок болуп калды. Баарын көрүп, билип, өз колуң менен кармап, ушу ызычуу болуп жүрүп, баарын көрүп билип калдык. Ошондуктан ушул кылган эмгегибиздин баардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин ошол койгон тапшырмасынын 2020 күздө койгон тапшырмасы мына 5 жылдан кийин быйыл аткарылып бүттү. Эми толук бойдон чегара коопсуз болду. Мындан ары Кудай буйруса биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Мына бул жерде силер жашап атасыңар, көрүп атасыңар. Мына бул жерден карамык постун ачып койдук. Тажик туугандар өтүп атса керек, тажиктер өтүп атса керек. Аларга препятствие кылбагыла. Биз деле ал жака барып келе беребиз. Алар деле бизге мындай тоскоолдук кылбайт. Ошентип мындан ары Кудай кааласа тынч жашайбыз деген ойдомун. Бирок ушуга келгичекти балдарыбыздын көптөгөн балдарыбыздын каны төгүлдү. Муну ачык айтышыбыз керек. Балдарыбыз баатырларча курман болду. Бирок курман болгон балдарыбыздын, жарадар болгон балдарыбызды эч кимси унутуп койгон жокпуз. Колдон келишинче жардам берип атабыз. Даже бүгүнкү күнгө чейин жардам берип атабыз. Ар бир курман болгон үй бүлөгө үй алып бердик. Мыйзамда жазылбаса дагы президент айтып үй алып бергиле деп үй алып бердик ар бирине. Бирөөсү да көчөдө калган жок. Так. Андан сырткары чегара кызматына азыр мындан ары күчтөнттүк. Буларга айлыгын жасап бердик. Өзүңөр билесиңер, эмне үчүн бул чегара чечилди? Жөн эле сөз менен эле чечилип калбайт. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды, ар түрдүү курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнөн. Мамлекетибиз күчтөндү. То есть чегараны бүтүрүш жөн эле бир-эки адамдын колунан келип калган жок. Бул комплекстүү, өтө чоң жумуштар аткарылды. Урматтуу туугандар, ушуну мен силерге мына түшүндүрүп айтып берейин деп атайын келдим. Түшүндүрүп айтканга аракет кылдым. Эми түшүнгөндөр түшүндү. Анча-мынча түшүнбөй калгандар болсо, бири-бириңиздерден сурап аласыздар. Чоң рахмат баарыңыздарга.